Эфирде жаңылыктар кызматы, студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Шекербек Шеркулов мектеби окуучуларга өз эшигин ачты. Экинчи элдик курултайда көтөрүлгөн маселе. Алып жазуучунун 95 жылдыгы Бекмолдо айыл өкмөтүндө өттү. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Москва шаарында өтүп жаткан Жааматтык коопсуздук келишими уюмунун парламенттик ассамблеясынын кеңешинин отурумуна катышты. Иш-чараны Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин ачып, жыйында Жааматтык коопсуздукка байланышкан маселелер талкууланды. Ошондой эле ассамблеянын алкагында парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу сөз болду. Отурумда сөз сүйлөгөн төрага Нурланбек Шакиев Жааматтык коопсуздук келишими уюмуна төрагалык кылуу милдети Казакстанга өтүп жатканын эске салып, Кыргызстан парламенттик ассамблеянын алдындагы пландарын ийгиликтүү ишке ашырууга көмөктөшөрүн кошумчалады. Муну менен катар парламенттер аралык кызматташтык Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун алкагында байланыштарды чыңдоого өбөлгө түзөрүн белгиледи. Жааматтык коопсуздукту камсыздоо жаатындагы алакаларды арттыруу үчүн модельдик мыйзамдардын долбоорун иштеп чыгуу жана улуттук мыйзамдарды бири-бирине шайкеш келтирүү багытындагы иштерди улантуубуз кажет. Айрыкча мамлекет башчыларыбыздын кабыл алган чечимдерин мыйзамдуу ишке ашырууда парламенттердин ролу чоң, деди Нурланбек Шакиев. Андан тышкары Шакиев Кыргыз Республикасы Жааматтык коопсуздук келишими уюмунун потенциалын чыңдоого өзгөчө маани берерин кошумчалады. Эскерте кетсек, Жааматтык коопсуздук келишими уюмуна Кыргызстандын, Россиянын, Казакстандын, Армениянын, Беларустун жана Тажикстандын парламенттери мүчө. Экинчи элдик курултайдын катышуучулары тарабынан ортого салынган маселелер арбын болду. Ал тууралуу баяндама жасаган делегаттар маселенин оң жагына чечилишин күтөбүз. Себеби аларга ишеним көрсөткөн элге жүзүбүз жарык болсо дешет. Таластагы кабарчыбыз Кең Арал айылында болуп, курултайда айтылган маселени жеринен көрүп келди. Мына бул тала Бакайата районундагы Шадыкан, Кең Арал айыл өкмөттөрүнүн ортосунда. Мында 450 гектар жер бар. Дерлик бардыгы акыркы жылдары суу жетпей кайра кайланган. Ошол экөөнүн ортосунда биздин Кең Аралдын 450дей жерибиз кайра болуп калды да. Бул сайыз учурунда ушул Сороклеттен Түйтө менен суу келчү. Бул жерлерибиз аябай убагында бың жерлер эле да. Сугат жер болуп ушул жакшы үлүш жакшы урожай алчык. Эми азыр суу жетпей кайра болуп калды да. Бул мурун берде коллектор деген канал бар. Ошолдон ал сорулчу да. Азыр ал суу жетпейт. Ал 1150 гектарга эсептелген канал. Азыр мына былтыр жай мезгилде, мына быйылкы жай мезгилде бир эле суу ичип калды. Өзгөрүшкө чейин барат да. Өзгөрүштөр бир эле суу ичип калды. Биз 2 суу ичтик. Курултайда ушул көтөргөн маселебиз ушу БСРди тазалап, жаңы технология менен ичине азыр күлөңкө төшөлүп атат. Ошондой кылып берсе, биз скважина касып берсе, скважина менен суу толтуруп, кайра элге бөлүштүрүп берет элек да. Бул жаңы конуш Кең Арал айылынын этегинде жайгашкан. Мында 100дөн ашуун түтүн бар. Бул аянтта жер алдынан суу чыгат. Ным тарткан тубалдар бат эле жаракат тартат. Эми мына дренаж бизге аябай эле керек. Нол жерден баштапты, этекке чейин бир талай огород бар, 100дей участок бар да. Эми ошол барды ушул ногу дренаж кылып койсоңор аябай сонун эле болмок да. Бизге мына тамдар көчүп атат. Мына 2 жыл болгон там мына балаңга. Булар муктаж болуп туруп, өзүңүздөрдүн нар тегерегин баары көчүп калды кайта эле. Курултайга айтып атат, бир делегат жибергенбиз ошол. Ушундай көйгөйлөрдү айткыла деп. Айылдын бул маселеси өткөн курултайда да козголгон, бирок ишке аша элек болгондуктан быйылкы курултайда айтылып жатат. Курултайдан үмүттөр чоң. Кең Арал айылыбыздын проблемалары президентибизге жетип, биз ошого сүйүнүп атабыз да. Ошол проблемабызды буйрузда чечип берет деген эме менен жиберип атабыз да. Курултай деген аябай сонун нерсе экен. Ушул жылда болуп турса жакшы маселелер чечилет экен ушул. 3 маселе ошо. Биринчи маселе ошо бизде эң эле көйгөйлүү ошо суу маселеси. Ошо бүт сугат жерлерибиздин баары кайра болуп калган. Экинчи маселебиз баягы айылдарда үйлөрдөн суу чыгып кетип атат, бул жаз күз айларында.
Біз ушу экинчи элдик курултайдан ушу өкмөт башчылардан суранат элек, ушу элдин көйгөйүн ушул чечип берип койсо. Былтыр дагы суранганбыз, быйыл да ушул жерге чечип берип коюшун суранат элек да. Таластан курултайга 41 делегат катышып, аймактагы маселелерди ооз-эки жана жазуу түрүндө беришти. Салиха Садиева, Илхан Арсанбеков, Талас облусу. Быйыл жалпы республика аймагы боюнча 100 мектеп ишке берилсе, анын 8-и Талас облусунда. Көп жылдан бери бүтпөй келген Шекербек Шеркулов атындагы орто мектептин жаңы имараты бүгүн өз эшигин ачып, окуучуларга жаңы мектептен мугалимдер сабак өтүштү. Кабарчыбыз жаңы шарттар менен таанышып келген. Шекербек Шеркулов атындагы мектептин окуучулары окуп келишкен бул эски имарат өткөн кылымдын 50-жылдарында салынган. Ичинде окуучулар үчүн зарыл шарттар такыр болгон эмес. Бул биздин эски классыбыз, биз ушул класста окуучубуз. Бул контрамаркага отчакчы, биякта биз сабак өтчүбүз. Ичи полдорубуз түшүп, ошондой калган. Бул бизде бул жакта оптовый зал жок болчу. Биз эшикке ойночубуз. Спорт зал жок болчу. Газонго барып көбүнчө ойночубуз. Бул жакты көрдүңүздөр, жүрүңүздөр, чоң мектепти көрсөтүп коебуз. Эми эски мектептин жагымсыз шарттары артта калды. Жанына жаңы имарат салынып бүтүп, окуучуларга эшик ачты. Биз бүгүн бул жаңы мектепке жаңы кирдик. Бул жактын ичи аябай жарык, биз аябай толкунданып, сүйүнүп жүрөбүз азыр. Бул эң жакканы бизге спорт зал, ичи жылуу, аябай кенен. Бул жакта баарын ойносо болот экен. Биз эшикке ойночубуз. Бул жакта баарын ойносо болот экен. Теннис, волейбол, баскетбол баарын ойносо болот. Ичи кенен 4 мезгилде тең ойной беребиз. Эски мектепте шарт аябагында начар болчу, контрамарка менен от жагылчу, класстар суук болчу. 2 смена менен окучубуз. Ошо 2 смена окусак да батышчу эмеспиз мектепкечи. Анакай буюрса жаңы мектепке кирдик. Мына 1 сменге өттүк. Мектеп аябай жакты бизге. Аябаганда жарык, класстар жылуу. Бүгүн мектептин жамааты биринчи жолу жаңы имаратка кирип сабак өтүштү. Мына мага бөлүнгөн класс ушул жаркыраган жапжаңы класска, жаңы мектепке кирип кубанып отурабыз. Мынакей парталарыбыз дагы жапжаңы боюнча мындай жылтыраган боектору кургайлык, лактары кургайлык жапжаңы парталарга отуруп атабыз. Доскабыз жапжаңы, мынакей доскасы дагы абдан жакшы. Бизге жогорку сапаттагы доскалар келди. Анан кийин ар бир класста кийим илгичтерибиз, шкафтарыбыз бардыгы бар. Бул жаркыраган класска, жаңы класска киргенибизге, жаңы мектепке киргенибизге абдан кубанычтабыз. Жаңы имаратта спорт зал, ашкана, жыйындар залы бар. Класстардын кеңдиги жаш жеткинчектерди айрыкча кубантты. Бул мектеп чоң, аябай кооз экен, ичи жапжарык. Бүгүн мектепке биринчи жолу келип, сабак окуп, тарап баратак, үйүбүзгө баратак. Мектебибиз аябай чоң, кооз, жарык экен. Сүйүнүп атак. Жаңы ачылган биринчи жолу келдик бүгүн. Азыр үйлөрүбүзгө кетип бара жатак. Жаңы мектепке бүгүн келип сабак өттүк. Ичи жарык кенен, ар биринин өзүнүн классы бар. Класстарда кенен. Биз энди бул мектепке келдик, жакшы окуйбуз. Белгилей кетсек, Шеркулов орто мектебинин жаңы имараты 8 жыл мурун курулуп башталган. Андан бери курулуш токтоп, быйыл гана кайра кызуу жантанды. Имарат 175 орунду, ал эми мектепте 300 окуучу билим алат. Имараттын курулушу жана ичиндеги эмеректер толук мамлекеттик казынадан каржыланды. Салиха Садиева, Илхан Арсанбеков, Талас району. Талас-Бишкек каттамындагы айдоочулар шаардын күнбатыш тарабында жайгашкан автобекеттен сапарга чыгуусу милдеттендирилген. Бирок айдоочуларга байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнү менен жыйынтык жок. Буга байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери менен шаарга каттаган айдоочулар жолугушуп бир пикирге келишти. Башкы максат жол кыймылын жөнгө салуу менен жол кырсыктарын алдын алуу.
Акыркы күндөрү тилекке каршы жол кырсыктарынын саны кескин өсүп, адам өмүрү менен коштолгон учурлар орун алууда. Жол кырсыктарын алдын алуу максатында Талас Бишкек каттамындагы айдоочулар менен Талас шаарындагы Атай Ойгонбаев атындагы балдар музыкалык мектебинде майы кызматкерлери жолугушту. Биздин көз карашыбыз туура. Президенттин чыккан указын так аткарышыбыз керек. Киргиле дегенде мына базардын биздин центральный базар бар. Базардын ичиндеги автобекетке мурдагы жем базардын ичинде турган фирмалар азыр автобекетке кирип атат. Автобекетке кирип, автобекет менен договор түзүп иш алып барып атабыз. Ошол келишимдин негизинде 4 фирма ошол жерде иш алып барып атабыз. Талас Бишкек каттамындагы айдоочулар буга чейин Талас базарынан сапарга чыгып келишкен. Майы кызматкерлеринин айтымында жүргүнчүлөр вокзалдан же Таластагы автобекеттин эле кетүүлөрү керек. Анткени айдоочулар автоунаалары адистердин көзөмөлүндө болушат. Бул автовокзалдан кеткенде диккаттык менен текшерилет. Техникалык абалы текшерилет. Көп учурларда ошо унааны жакшы башкарса да баягы режим турда отдыха деп коебуз. Убагында эс албагандан да жол кырсыктары болуп калышы мүмкүн. Айтматов району, ошондой эле Манас району, Талас районунда уже өтүп, уже көпчүлүк уже вокзалдан кетип, как положено азыр мына вокзалдын баягы директорлорунан деле көрсөңүздөр болот. Сөз журналдары бар. Именно журналда регистрация болуп кетип атат да. Талас Бишкек каттамы шаардагы 2 жайдан сапарга чыгуусу керек. Буга байланыштуу жол кырсыгын алдын алуу үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган бөлүмдүн кызматкерлери ар тараптан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келүүдө. Эскерте кетсек, жыл башынан бери жалпы республика аймагында 6000ден ашуун автотранспорт кырсыктары катталып, анда 9500дөн ашуун жаран жаракат алган. Эң кейиштүүсү өмүр менен коштуу айтышкан учурлар көп. Негизи ар бир айдоочу жана жүргүнчү жол эрежелерин так сактоосу зарыл. Анткени адам өмүрү баарынан кымбат экенин ар бир жаран эстеринен чыгарбаса. Рыскелди Мүзүратбек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Бүгүн Талас районунун Асылкан Бөрүбаев атындагы орто мектебинде Манас улуттук адабият күнүнө Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата жана Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаковдун педагогикалык ишмердүүлүгүнүн мугалимдер арасында жайылтуу жана даңазалоо багытында облустук семинар болуп өттү. Семинарга Талас шаарынан жана Талас районунан кыргыз тил мугалимдери катышты. Теманы кабарчыбыз улантат. Бүгүн биздин сабакта биздин сүйүктүү агайыбыз Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаковдун усулдук колдонмолорун сабакта пайдалануу менен кыргыз тил мугалими Элмира Ибраимова окуучуларга көрсөтмөлүү сабак өттү. Жет өмүрү жерге кирди деген кыйналды дегенди билгизет. Биздин эң негизги максатыбыз ошол Айтматовду дагы, адабиятты дагы, тилди дагы биз Бектур агай аркылуу таандык десем болот. Кыргызстандагы эң педагогдордун сап башында турган 50ден ашык окуу китептерин жазган, 300ден ашык монографиялык эмгек жараткан бизден кадырлуу, бактуу, баарыбыздын насаатчыбыз Бектур агай менен жолугушуу болчу биз максатыбызга жеттик. Улуттук адабият Манас күнүнө карата класстан тышкаркы сабактуулай мектеп окуучулары тарабынан Айтматовдун чыгармалары даңазаланды. Айлана жагып жаткан чыгар. Карачы, айлана кандай гана кооз. Бүгүн биз атайын бул иш-чарага Чыңгыз Айтматовдун акыркы жазып кеткен чыгармасы Толор кулагандага атайын сахналаштырып, бардыгын сахнада көрсөтүп бердик. Өзүбүз негизи кыргыздын тарыхы Манас менен түптөлөт. Ошондуктан иш-чарабызды Манас менен баштап, калганын ушул Дөша, Чыңгыз Айтматов, Бектур Исаковдун чыгармалары менен, Бектур Исаковдун өмүр баяны менен бүтүрүп жыйынтыктадык. Окуучулардын мындай аракетине мектеп мугалимдери Айзада Алгожоева жана Салтанат Көчкөналиева көмөк көрсөтүшкөн. Бул балдарда кыргыз экенине сыймыктанууну, Чыңгызды билүүгө, Манасты билүүгө калыптандыруу эң негизги максатыбыз болчу да. Анан иш-чарабыз жакшы өттү. Азыр балдар менен чогуу Манасты алып чыктык. Анан сырткара Чыңгыз Айтматовдун Толор кулаганда романынан үзүндүүбүздү алып чыктык. Бектур агайыбызды көрүп, ал менен сыймыктанып, сөзүн угуп, агайдан таалим алып, сүйүнүп турган учурубуз.
Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаковдун 56 окуу усулдук китеби жана 300 монографиялык колдомолору жарык көрүп, Кыргызстандын бардык мектептеринде колдонулуп жатат. Сенин жериң кыргызда, оттурмалдан жылкы, улуккандан тынчы. Семинардын соңунда улуттук адабият жана манас күнүнүн жумалыгынын жыйынтыгы чыгып, мугалимдерге жана окуучуларга атайын даярдалган белектер тапшырылды. Бактыгүл Дүйшөнова, Орозбек Бейшебаев, Талас району. Теңирберди Бейшекеев көп жылдан бери мектепте дене тарбия мугалими болуп иштеп келет. Ардагерлер арасындагы волейбол оюну боюнча беттешке Бакай Ата районунан өзгөрүш командасын түптөп, мыкты деңгээлдеги даярдыктар менен алып келген. Ага каршылаш Талас районунун 60+ командасы кескилип, ортодо кызуу таймаш жаралды. Оюн орточо убакыт менен 15 мүнөттүк 2 партия менен өтүп, жыйынтыгында өзгөрүш командасы 2-0 эсебинде атаандашын жеңип алды. Балдар үчүн да жакшы стимул болуш керек. Мынакей бир эле аксакалдар ойносо жаштар биздин үчүн жүрүш керек дегендей болот. Бир чети болсо жөн жүрбөй дагы жакында эле быйыл международный искусство игры деп аякка барып келдик. Ал жерден 2-нчи орунду алдык. Талас областтын намысын коргодук, мындайча айтканда. Ал жактары жакшы эле буюрса. Эми атаандаштар десеттен бизге караганда жакшы кылышат. Баягы аракет кылдык, уттук команданы. Эми ортодо азыраак разница болсо, но 2-0 менен уттук. 60 жана андан жогорку курактагылар арасындагы волейбол оюну боюнча облустук мелдеш жыл сайын өткөрүлүп келет. Эң башкы максат спорттун бул түрүн чоңдор арасында жайылтуу. Сергек жашоого үндөө менен бирге ортодогу ынтымакты бекемдөө. Көп жылдан бери 60 жаштан өйдө ардагерлер лигасында ынтымак бар. Оюн болуп келатат. Шерине катары өтөт. Анан туылған юбилейлер тууралуу турнирлер өтөт. Быйыл 60 жаш лигасына, ардагерлер лигасына кошулган 63-чү жылкы ардагерлер биз 6-7 адам экенбиз быйыл кошулгандардан. Ушинтип жакшы иш-чараларды өткөрүп, волейбол оюнун аксакалдар арасында уюштуруп ойноп келе жатабыз. Оюн кызууланды. Ардагер оюнчулар мындай куракка келип калса дагы эң жогорку даярдыктар менен келишти. Алардын атаандаштары ортосундагы болгон таймашы ага далил болуп турду. Волейбол оюну катышуучулардан шамдагайлыкты талап кылат. Ар бир команда атаандаштарын алдоо укмасы аркылуу топту алардын талаасына тийгизүү менен упай топтошот. Мындай спорттук беттештерди жайылтууга жигердүү салым кошуу менен келечек муунга үлгү болуу керек экенин ардагер оюнчулар баса белгилешет. 60-тан ашсак дагы бул оюнду уюштуруп ойноп жатабыз. Ошон үчүн жаштарга да кайрылам. Волейбол ойногула, үйдө отурганда болбойт. Волейболду өркүндөткөнгө, кийинки муундарга дагы өстүргөнгө жардам бергиле. Барыңарга ийгилик. Уюштуруучулар тарабынан жеңүүчүлөргө 3 даражадагы кубок, медаль жана акчалай сыйлыктар даярдалган. Сеймак Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары. Сергек жашоого үндөгөн атам, апам жана мен спорттук иш-чарасы өткөрүлдү. Ага 5 команда катышса, алардын бири Дамир Рыскулбековдордун үй бүлөсү. Айтматов районуна караштуу Бакыян айылынан келишкен. Алар буга чейин район ичиндеги таймаштан 1-чи орунду алышкан. Күчтүүлөр жеңет бердин. Утсактагы күчтүүлөр жеңет, утуздактагы. Мен кайрылбайбыз, тарынбайбыз. Даярдыгыбыз мыкты. Оюн абдан кызуу жүрүп жатат. Себеп дегенде мыктылардын мыктысы жеңиш керек деп ойлойбуз. Оюн абдан так жүрүп атат деп ойлойм. Анан бул жерде жеңилгенди дагы, жеңгенди да билиш керек. Атам, апам үчөөбүз Денисау үй бүлөбүз аттуу уранды карманган бул мелдеш облустук спорт жана дене тарбия башкармалыгы тарабынан ар жылы уюштурулуп келет. Негизги максат жаш үй бүлөлөрдү колдоп, сергек жашоого үндөө. Бул жаш үй бүлөлөрдү колдоо максатында өткүзүлүп аткан иш-чара. Жылына бир маал өтсөбүз. Буга жалаң баласы чектелүү жашы, кыздар балдары 10 жашка чейин
жана апасы 35 жашка чейин атасына жаш чектелген эмес. Атам апам үчөөбүз ден сак үй бүлөбүз деген ураанын астына өткүзүп атабыз да. Бул райондун, шаардын чөлкөмүндө бир сыра отборный болуп өттү. Ар бир үй бүлөлөр тандалып чыгышты. Байкоочулардын көз карашы менен бул үй бүлөлөрдүн ортосундагы таймаш кызуу жүрүп, эрежелер да так сакталды. Бардык оюндар тартипте, акыйкат өтүп атат. Мен ойлоп турам, бул мелдеш жылына бир жолу өтүп турат. Бул мелдешти биз бат-бат уюштуруп турсак, баягы көп адамдарды, жаштарды тартат эле билебиз. Себеби бул бир жылда бир жолу өтөт экен. Кээ бир учурларда ушундай үй-бүлөлөр бар, баягы укпай калат экен. Укпай калат, анан кечирээк нааразы болуп калат. Ошон үчүн бул мелдешти биз бир жылда бир жолу уюштурсак, эң жакшы деңгээлде болот да. Атам, апам жана мен аталышындагы спорттук оюнга Талас шаарынан жана облустагы 4 райондон келген үй бүлөлөр катышты. Атайын үй тиричилигине керектүү белектер оюн соңунда жеңүүчүлөргө тапшырылды. Бактыгүл Дүйшенова, Чыңгыз Бокошов, Талас шаары. Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.